Норпресс маалымат борборунун жаңылыктар кызматы, аны мен Наргиза Исаева алып барам. Саламатсыздарбы? Депутат Марлен Маматалиев педофилдерди өмүр бою эркинен ажыратууну сунуштады. Ал мыйзам долбоорун парламенттик комитетте сунуштады. Эл өкүлүнүн айтымында азыркы мыйзамда балдардын жыныстык кол тийбестиги боюнча кылмыштар үчүн 15 жыл же өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралган. Ал 15 жыл жөнүндө ченемди алып салууну сунуштады. Азыркы мыйзам боюнча 60 жашка толгон эркектер өмүр бою эркиндигинен ажыратылбайт. Бул ченемди да алып салууну сунуштап жатабыз. Мындай кылмышкерлер жер үстүндө баспашы керек. Алар сыртта жүргөндөн көрө түрмөдө чирип өлгөнү жакшы, деди эл өкүлү. Талкуунун жыйынтыгында көпчүлүк добуш менен комитеттин мүчөлөрү мыйзам долбоорунун концепциясын жактырышты. Жанагындай ачып койсо дагы ага боло берет эле, бирок эми конституция жол бербейт экен. Максималдуу түрдө биз аракет кылдык ошону күчкөндүргөнгө. Ошону бир угуп койсок, жакынкы араларда мына комитет карап туруп, тез арада палатага киргизип, күн тартибине киргизип коюңузду суранам. Мына биринчи бизде маселе календарный план экен. Мен бир чыкканга байланыштуу ушу календарный планга биринчи маселелерден болуп коюп бериңизди суранам. Бишкек шаарынын мектептеринин биринде 12 окуучу бир баланы урт токмокко алып, анын бутун сындырышкан. Өспүрүмдүн ата-энесинин дооматы кимге? Жана эмне себептен мектеп директору окуя тууралуу түз жооп берүүдөн качууда? Мына ушул суроолордун ачык жообу кийинки материалда. 4 класстын жоон топ окуучулары 7 класстын окуучусу Макешов Бекзаттын бутун сындырышкан. Окуя Бишкек шаарынын 1-май районуна караштуу номер 83 орто мектебинде болгон. Бекзаттын атасынын айтымында анын уулуна 12 бала жабылып, мушташып, жыйынтыгында Бекзат таяк жеп, буту сынып кеткен. Кыйкырып жардам сурап ыйлаган балага мектептен кош көңүл мамиле болуп, ал күнү мектепте кароолчудан башка адам болбогонун айтат. Именно школдун ичинен, эшиктин алдынан 12 бала жерге көтөрүп чаап, жаткызып, тепкилешет, бутун сындырышат. Буту сынганда дагы мындай эле сынбай, ачылып, косой кыйгачынан сынып кеткен да. Ошол убакта же класс жетек, же директор, же школдо кайтарылган жанагы СБшникпи, охранник болгон эмес. Баары ызычуу болуп, буту сынып, жерге жатып, кыйкырып калгандан кийин анан келишкен. Ошол убакта СБшник жана охранник баары ызычуу болушу, ошондо скорый чакырып, анан СБшник көтөрүп барып скорыйга салган экен. Өзүңөр көргөндөй мына больницада турабыз. Азыр жаңы эле эсине келди, жаңы эле наркоз тарап. Азыр наркоз тараган 1,5 сааттай болду. Азыр кичине суу ичип, тамак ичип баштады. Ошол эле мектептин тарбиялык иштер боюнча жетекчинин орун басары Акжолтой Акматованын айтымында оюндан от чыгат болуп, ойноп жаткан балдардын ортосунда кокустук болгонун айтты. Биздин мектепте Макешов Бекзат Эркинбекович 11 декабрда саат 5:40 чамасында эшикте переменада ойноп жатып, 4 Б класстарды кар менен чапкан. Анан балдардын арасында ошо оюн болуп атып, бири-бирин чаап атып, балдар Бекзатты чалып бутунан, анан үстүнө кулап түшкөн. 4 класстын окуучулары. Ошол жерден Бекзаттын буту сынып кеткен. Ошол күнкү 11 декабрдагы дежурный администратор тайнесин чакырып, класс жетекчисин чакырып, анан скорый чакырышкан, тез жардам чакырышкан. Скорый 40 мүнөттө келген бизге. Окуя болгон жердеги 12 баланы учурда 6 бала дедиртип кылмышты жаап жашырып жаткан мектеп директорунун жана 10 күндөн бери ооруканада жаткан баланын ден соолугун сурап бир да жолу басып келбеген кайдыгер класс жетекчи менен директорго ата-энеси нааразы. Мына бүгүн 10 күн операция болду. Ошого чейин эч ким басып келген жок. Көчө күнү бай ошо экисинде биринде болду, экисинде эч ким эметпеген үчүн көңүл бурбай, мындай кыянаттык кылып, башы такыр көңүл бурбай койгон үчүн үйдөгүлөр, мен кайнем, кайненемдер бар, заявление жазган. Заявление жазганда көчө күнү каралып, кичине ошондо көңгө чакырылган экен ата-энелери, директорлор. Анан ошондо келишиптир. Ага чейин баланын буту кесип салса эмне болот? Буту гангрена болуп кетсе эмне болот? Кабар, эч кандай кабар жок. Чалса билбейбиз.
бизге эмне чалып атасыздар, ушундай жооптор болгон. Өспүрүм келип түшкөн шаардагы номер 3 балдар ооруканасына баш багып Бекзаттын азыркы абалы тууралуу сурадык. Бизге келип түшкөнү 11 декабрда түштү. Скорый менен приемныйга түшкөн. Биздин приемный бар, травматологический пункт. Ал жактан баланы көрүп, бала орто акыбалда келген. Ошо менен ал жактан скелетный вытяжение деп коет, бутуна скелетный вытяжение өткөзүп, анан бизге которуп жаткызган. Бизде шиши күттүк кайтканча. Анан 11 түштү, бүгүн 20-сы, бүгүн операциясын жасадык. Өзү биз гипсти алып 1,5 айдан кийин примерно рентген жасайбыз да. Эси сөөгү өсүп баштаса, анда акырындан балдакка тургузабыз. Андан кийин өзү ошо рентген билинет да. Буга чейин чырылдаган кайдыгерлик тууралуу айтып жаткан атанын сөзүнүн жаны бардай. Анткени буту сынган балага операция 20 декабрь күнү болсо да, мектеп жамаатынын андан эч кабары жоктой. Дегенибиз, алардын айтымында 30 декабрь күнү операция болот деп бейгапар жооп беришүүдө. Так ошол 12 декабрда эртең менен саат 7-де биз онлайнга тарап кеттик. Аба ырайына байланыштуу 3 күнгө онлайнга тарап кеттик. Иш жүргүзө алган жокпуз, анткени күн суук болуп мектепке келген жокпуз 3 күн. Бирок ошол учурда класс жетекчиси ата-энелер менен байланышатты. 15 декабрь понедельник күнү мектепке келдик. Келгенде эле 4-класстын ата-энелерин чакырдык. Алар менен сүйлөшүлдү директор менен. Ата-энелер Бекзаттын тайнесине барышты. Андан сырткары больницага барып келишти. Балдарды учетко койдук. Учурда азыр Бекзат больницада 3-чү балдар ооруканасында Бишкек шаарынын 30 декабрда операциясы болот деп күтүп жатат. Билим жана тарбия алат деп жиберген балдар мектеп короосунда кордолуп, массалык муштаж кылган учурлар көп. Мектепте болуп жаткан кырсыктуу окуяларга түздөн-түз мекеме жооп бериш керек. Биздин маалымат борбору барган күнү мектептин директору Эльвира Канетова окуя тууралуу айтып берем деп жатып эле райондук окуу бөлүмүнүн башчысы менен байланышкандан кийин дароо интервью берүүдөн баш тартты. Камерадан качканына караганда бул мектепте дала иттин өлүгү катылып жаткандай ой калтырды. Мындай орунтуу жана кырсык коштолгон окуяны директордун көмүскөдө калтыруу аракетинен майнап чыкпаса керек. Себеби биздин чыгармачылык топ бул тууралуу тиешелүү органдарга кайрылып, алардан жооп күтүүдө. Наргиза Исаева, Арген Салбаров, Атайын Нурпресс жаңылыктар үчүн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документ күчүнө кирип, мыйзам бүгүн 26 декабрда мамлекеттик эркин тоо гезитине жарыяланды. Ага ылайык туу ортосунда күндүн 40 нуру түз чачыраган күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик бурч формасындагы кызыл кездемеден жасалат. Туунун эни анын узундугунун 5тен 3-ün түзөт. Желектин сүрөтү түшүрүлгөн расмий документтердин бардык түрлөрү алардын жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин колдонулат. Алардын жарактуу мөөнөтү көрсөтүлбөгөн учурда 1992 жылы кабыл алынган туу бар документтерди тиешелүү мамлекеттик орган алмаштыруу боюнча чечим кабыл алганга чейин колдонулат. Министрлер кабинетине 3 айда өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул мыйзамга ылайык келтирүү тапшырмасы берилди. Эми жаңы желек жасалып, имараттардагы туулар алмаштырылат. Эске салсак, 20 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда талкуусуз дароо кабыл алган. Ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койгон. Бишкектин Борбордук аянтындагы ардактуу кароол турган жай жаңыланат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Мэрияга мамлекеттик гербтин авторлорунун бири Садырбек Дубанаев кайрылып, желекти кайтарып турган жоокерлердин кабинасы эскиргенин, андагы гербтин сүрөтү өчө баштаганын белгилеген. Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасы тарабынан аянтта герб түшүрүлгөн ардактуу кароолдун кабинасын реконструкциялоо үчүн дизайн долбоорго сынак жарыяланган. Бирок катышуучулардын
кабинанын эмгектеринин сунушталган варианттары талаптарга жана эстетикалык дизайнга жооп берген эмес. Буга байланыштуу Бишкек башкы архитектура ишканасы ыкчам тартипте ардактуу кароол үчүн жылытуу шарттары бар кабинанын жаңы дизайнын иштеп чыкты. Маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Бул жана башка маалыматтарды Нурпресстин Facebook, Instagram жана YouTube каналынан көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.